Бул капусталар кыш чилденин так ортосу 5 январда уругу ташталса 5 февралда талаага көчөтү тигилген. Дыйкан алдыдагы сууктарды дагы эске алып, өз ишин страховкага дал ушул көлөңка менен алып алган десек болот, бир эмес 2 кат менен капталган. Биз азыр Кыргызстандын эң ысык райондорунда турабыз. Бул жерде жерге таап кирип, жаз жарышы кызуу жүрүп жаткан чагы. Дыйкан Азамжан Азимов былтыр арзан баага сатып зыян тарткан. Ага карабай быйыл дагы капуста эгүүнү туура көрдү. Анткени капустанын бул сорту чет өлкөгө экспортко кетет. Кыргызстан азык-түлүк менен өзүн өзү камсыздай албаса дагы дыйкандардын көпчүлүгү ички базарга эмес, экспортко сатууга кызыгат. Анткени сыртка сатуу кымбатыраак болот деген үмүт. Казакстан, Бишкек, Россия клиенттерге карап да. Бирде сенеде ушап турса эле кете берет. Бул жакшы тарапы немеде? Тез эле пишет да. Шунусу жакшы. Чилдеде уругу ташталып, кыш кете электе көчөтү талаага тигилет. Бул аракеттердин баары түшүмдү эрте жазда базарга чыгарып калууга жетишүү үчүн. Канчалык эрте түшүм алуу аракети көрүлбөсүн, баа арзан болуп калган учурлар болот. Кыргызстанда араванга жаз эрте келет, бирок Өзбекстанда мындан дагы эрте келери белгилүү. Бул себептен аравандык дыйкандар коңшу өлкөгө атаандаш боло албай жатышыптыр. Дыйкандардын жалгыз тилеги жок дегенде эрте жаздагы бааны кармап туруу болууда. Проблема саткан пайтта кичине наркты ушап турса болду. Чегерелерди ачпай эле. Өзбекстандан өтүп кетсек, арзандап кетип атат да азыр. Жер семирткичти кичине түшүрүп берсе болду. Аммофос салабыз, азот салабыз, мочалина салабыз. Баасы кандай болду аталар? Баасы 40 сом болду. Аммофостардыкы былтыр 60 сом болгон, бул жер эми 50 сом болуп атат азыр. Ошолор сенеси түшсө 30 сомгочо. Анан нормальный болот да. Демек дыйканчылыкка кеткен чыгым көп кетип калды. Көп, өтө көп болуп атат. Муну экзотикке бир 4 кап салабыз да. 4 капы өзү аммофос болсо 50 сомдон 10 000 сом болуп атат да. 2500дөн болуп калат. 2450. Bunu эми чечүү үчүн азыр бардык программалар түзүлгөн. Келечекте ошо түшүм жыйналууга караганда ого чейин да бир сыра караштырып туруп, жетекчилерибиз бар, жогорку органдар, ошолор да ушу дыйкандардын маселесин чечүүгө аракет кылып атабыз азыр. Азыр эми көпчүлүк басымдык бизде Кыргызстанда агрардык жай өнүктүрүү маселеси болуп калды. Азыркы убакта кайра иштетүү ишканасында кошту биздин Айыл чарба министринин, ошондо 3-4 тармак менен иштешебиз. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев дагы чынында өлкөдө бааны кармап туруу боюнча механизм жок экенин моюндады. Парламентарийлердин суроолоруна жооп берип жатып, бул маселени чечүү боюнча иш план бар экенин билдирип, дыйкандардын зыян тартып калуусунун алдын алган чаралар жөнүндө айтты. Бирок бизде механизм жок. Ким мамлекет тарабынан сатып алат? Жок да. Ошончо агро холдинг дегенди биз ачып атабыз, ачабыз. Азыр токтоо менен кабыл алабыз. Ошону ачканда сиздер колдоп берсеңиздер, ошол моменттерде баягы мен айтып кетпедим, азык-түлүк коопсуздук фонду боюнча. Ошол моментте ошол фонд эгер чечим чыгардыбы, кандай баа болбосун дагы, мисалы 20 сом болот, бирок дыйкандан биз 50 сомдон сатып алабыз. Бирок ошол 30 сом бул убытка апарат. Убытка апарат. Бирок ушуну биз убытканы биз мамлекет мойнубузга алыш керекпиз. Дыйкан күйбөшүн. Ушундай механизм жок экен, Элмаз Аракевич. Бизде жок экен, ачык айтканда. Вот ушуну менден сунушу кооперативтердин эрежесин түзүп атканда ушул да эрежеге кошуш керек да. Себеп дегенде мамлекеттин кепилдиги болгондо дыйкан эгет, дыйкан сөзсүз эгет. Биз эгип алып, бардыгын айдап алып туруп кийин сбытуу жок калып калып атпайбы, эч ким алып кетпейт. Ош облусу боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүн экспортко чыгарууда Араван району алдыңкы орунда турат. Ал эми өлкө боюнча экспортко чыгууда Бишкек шаары менен Чүй облусу алдыда экени айтылат. Айыл чарба министри жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйылкы жазгы талаа иштери башталбай жатып, жыйын өткөрүп, акимдерге бир катар тапшырмаларды берген. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.